кыз киши жаңы үйгө келин болуп келип аткан учурда мындай эмне кайсы иштен баштаарын билбейт да, мисалы же кандай сөз сүйлөш керегин билбейт, ошондо күлүш керекпи же чыгага кандай кылыш керек ошол жөнүндө? Көп күлсөң ойлойт, орлуу деп. Аны да туура эмес көрүп калыш мүмкүн да. Келиңде жылмайып отсо. Күлбөй койсоң мистер экен деп, Жок, ыңгайсыз учурда жылмайып күлө бергенин кереги жок. Ал жылмайуудан эч нерсе чечилбейт. Ал ордун таап, орду менен болуш керек да. Мисалы келгенде эле ал келин көчөгөдөн чыга калып эле баарын жасап ийбейт да. Ал баарын жасап билген келиндер да бар. Акчалып, өзүнүн турмушун жакшы билип, кичинекейинен тирик карак болуп өскөндөр бар да. Аны деген биринчи келгенде балам мындай тамак жасайын деп кайнене бөлүштүрүш керек ишти. Могуреки полду жуу, мынага кир туратайын, ошону чайкап кой. Могу жерде ит чайкап турат, ошону эметели. Анан бүгүн мындай тамак жасайт элек, ошону жасаса болду деп өзү да кол кабыш кылып, үйрөтүп, мындай деп. Анан кээ бир адамдар бар, мисалы келин мисалы да, кээ бирөө кууруп эле жегенди жакшы көрө берет. Же болсо ушундай, же болсо майлууну жегенди жакшы көрөт. Кээ бирөө таптакыр андай кылбай, таттуу эле жей берген жакшы. Үйлөрдө улгайып баратканда суюк тамак, ар түрдүү тамак жасалат, бирок ошо үйдүн табити барат өзү. Табитти ошол эки үйдүн энеси калыптандырат да, балдарына дагы, үй бүлөсүнө дагы. Ошого жараша, ошол эки менен эсептешиш керек сөзсүз. Анан кийин жана тирик карак болуп, чоң адамгерчилик менен ошол эки үйдөгү оокаттардын баарын жасаганга келин көнүш керек. Ал ошонун милдети, ошонун моюнда турган иш. Анан кийин тиги аксакалдарды иштетип коюп эле отура берген болбойт да. Мисалы кыргыздын макалы бар: атаң карыса кул кылба, энең карыса күн кылба дейт. Ал эмненин белгиси? Алар ошондой иштерин баарын иштеп, келин катары кызматын өтөп, эне катары болуп улгайган кишилер. Мисалы мен 63-төмүн. Мен келиним эмне телефон чукуп жерге отуруш керек, мен тамак жасап кир жуушум керек. Анан кийин ошентип жанагындай турмуштун тажрыйбасынан такшалып отуруп, анан ошондой даражага жетет да. Ошондуктан келин өзү жанагы кайнене бөлүштүргөн, анын акырында үйрөнүп, анан кай жерде эмненин орду бар экен, эмне жасаш керекти келин өзү эле үйрөнүп калат. Азыр мына бир нерселер бар. Мисалы шаардык кыз болсо, айылга келин болуп барса, уй саганды билбейт да, эртең менен эле чаканы колго карматат, барып саап келет. Анан келин билбейт да. Аны билбесе кайненеси ошо самат абысындарына, айылдагылардын баарына жайып жүрөт, уй саганды билбейт экен билет. Ошо кемчилигин айтып сындап турат да, ошол эки кайнене абдан туура эмес. Кайнене ошо келинге уй саганды үйрөтсүн. Аны келин ачык айтыш керек: апа мен билбейм, үйрөтүңүз депчи. Анан кийин 1 ай үйрөтсүн, 2 ай үйрөтсүн, такыр үйрөнбөй койсо башка нерсе. Анан кийин акырында үйрөнүп кетет да. Анан кийин ал келгенде эле келинине жоо болуп өзү жамандап атса, анан ал келинди ким жакшы деп айтат? Айтпайт да. Ошондуктан келинди дагы жакшынакай кылып салт нарк менен тосуп алыш керек. Келин ошол үйдүн куту болуп калыш үчүн ошол эки кайнене чоң эмгек сиңириш керек да. Мээнет кылыш керек, үйрөтүш керек билбесе. Кечке эле жылмайып эле, могу күлө бербей, билбейм деп да айтканды билиш керек экен. Айтыш керек. Билбейм апа, кандай кылам? Кандай кылам десе, мына апасы үйрөтүп берет. Мындай болуп калам, мындай деп. Анан 1-2 жолу үйрөнүп алгандан кийин өзүң эле жасайсың. Аны сөзсүз эле кечке үйрөтүп берген максат эмес да. Ушундай.